Орусияда соода өндүргөн заводдо жарылуу болду. Орусияда Стерли тамактагы башкыр соода компаниясы ишканасында жарылуу болду. Жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айтымында газ аба аралашмасынын жарылышы катталды. Орусиянын саламаттык сактоо министрлигинин жардамчысы Алексей Кузнецов 27 адам ооруканага жаткырылганын билдирди. Көп өтпөй тергөө комитети 36 адам жабыркаганын маалымдады. Көпчүлүгүндө өпкөнүн шишиги, көздүн химиялык күйүгү жана хлор менен уулануу белгилери бар. Жарылуу болгон жерде болжол менен 50 кызматкер болгон. Ички иштер министрлиги полиция аймакты курчоого алып, жолдорду тосуп койгонун маалымдады. Азыркы учурда жарылуу болгон винил хлор өндүрүү цехиндеги таштандылар тазаланып бүттү. Анда адамдар калган жок. Окуя маалында эпицентрде 50 кызматкер болгон. Учурда 19 тез жардам бригадасы иштеп жатат. Санитардык авиация да тартылган. Жарылуудан кийин Стели тамакта абанын сапаты текшерилип жатат. Тургундарга терезелерин жабууну айтышууда. Казакстанда аскердик учак кулаган көлдөн жансыз адамдын сөөгү табылды. Казакстанда Сорбулак көлүнө кулаган Еврокоптер Эк 145 аскердик учагын издөө учурунда бир адамдын жансыз денеси жана учактын айрым бөлүктөрү табылды. Бул тууралуу казак басылмалар жазышты. Маалыматка караганда издөө учурунда болжол менен 14 метр тереңдиктен учактын бөлүктөрү жана жансыз дене табылган. Азыр каза болгон адамдын өздүгү такталууда. Жергиликтүү ЖМКлардын маалыматына ылайык, учакты издөө иштери 14 күнгө созулду. Ага 330 киши, 59 автоунаа, 23 кайык, 12 дрон тартылган. Эскерте кетсек, 25 июлда Алматы облусунда пландык учуу маалында аскердик учак радардан жоголгону кабарланган. Бортто 3 экипаж мүчөсү болгон. Эртеси күнү куткаруучулар учакка таандык болушу мүмкүн болгон сыныктарды табышкан. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Зеленский Украинанын жерин Орусияга берүү боюнча пикирин айтты. Украина президенти Владимир Зеленский АКШ президенти Дональд Трамптын согушту токтотуу максатында Орусия менен Украина ортосунда аймактарды алмашуу мүмкүнчүлүгү тууралуу айтканына жооп берди. Украинанын аймактык маселесинин жообу буга чейин эле Украина конституциясында бар. Бул принциптен артка кайтпайбыз жана артка чакыра албайбыз. Украиналыктар өз жерин баскынчыга бийлик кыла беришпейт, деди Зеленский таңкы кайрылуусунда. Ушул тапта Wall Street журнал гезити булактарына таянып, Владимир Путин Украинанын Донецк жана Луганск облустарынан баш тартышканын ордуна ок атышууну токтотууга даяр экенин жазган. Бул аймактардын көбүн Орусия көзөмөлдөп турат. Украина чыныгы тынчтыкты камсыз кылган чечимдерге даяр. Бизге каршы кабыл алынган, Украинасыз кабыл алынган чечимдер бул тынчтыкка каршы чечимдер. Алар эч нерсе бербейт, бул өлүк чечимдер. Алар эч качан иштебейт, деп жазды Зеленский. Ал Трамп жана башка өнөктөштөрү менен чыныгы тынчтык үчүн бирге иштөөгө даяр экенин кошумчалады. Эске салсак, буга чейин АКШ Украина өз жерлердин бир бөлүгүн өткөрүп берүү үчүн Орусия менен бирге аракет кылышы мүмкүн экени айтылган. Эске салсак, 15 августта Владимир Путин менен Дональд Трамп Аляскада жолугушат. Бул 1988 жылдан берки АКШ менен Орусия президенттердин Америкада өтө турган алгачкы жолугушуусу болот. Жолугушууда аймактарды алмашуу жана Киевдин НАТОго кирүүдөн баш тартуусу тууралуу талкуу болушу мүмкүн. Сен дайыма таңа болуш. Жапаров кичинекей Садыр аттуу бала менен маектешти. Садыр Жапаров эл менен жолугуш учурунда өзүн Садыр Жапаровмун деп тааныштырган кичинекей бала менен маектешти. 5 жаштагы бала өлкө башчысына учурашып, сиздей болоюнчу деп айткан. Андан соң президент менен жолуккан эл баланын аты Садыр экенин, учурда бала 5 жашта толгонун айтышты. Жапаров кичинекей баладан атаң менен апаң урушабы деп сураган. Ал эми кичинекей бала ата-энеси уруша турганын, урушту биринчи апасы баштай турганын айткан. Өлкө башчысы: сен дайыма атаңа болуш, азаматсың, кыйын балаго, деди.
Путин менен Трамптын жолугушуусу Аляскада өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуусу 15 августта Аляскада өтөрүн билдирди. Бул тууралуу ал Трус социалдык тармагында жазды. АКШ президенти катары менин жана Орусия президенти Владимир Путиндин көптөн күткөн жолугушуусу келерки жума 2025 жылдын 15 августунда Аляскада өтөт. Кошумча маалымат кийинчерээк берилет. Бул маселеге көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат деп жазылган АКШ президентинин билдирүүсүндө. Көп өтпөй Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков да президенттердин жолугушуусу 15 августта Аляскада болорун ырастады. Ушаковдун айтымында Аляскадагы жолугушуудан кийин президенттердин жолугушуусу Орусияда өтүшү мүмкүн. Ошондой эле АКШ президентине тиешелүү чакыруу жиберилген. 7 августта Путин Бириккен Араб Эмираттары Трамп менен болчу жолугушуу үчүн абдан ылайыктуу жер экенин билдирген. Бизде ушундай иш-чараны уюштурууга жардам берүүгө даяр көп достор бар. Алардын бири байы президенти. Менимче бул абдан ылайыктуу жерлердин бири болмок деп билдирген Путин.